Алена эже, эч кимге айтпаган сырым менен бөлүшкүм келип турат. Бул сыр менин жан дүйнө оорума айланды. Биз бала кезде апам эрте каза болуп калды. Чиэдей жаш балдар атамдын жана картаган чоң энемдин колунда калдык. Атам бизге аябай жакшы мамиле жасачу. Кол көтөрчү эмес, бирок чоң энем менен дайыма урушуп турчу. Бара-бара атам карып калган чоң энеме колу тийип баштады. Биз кичинекей болчубуз. Ичибизден атабызга таарынчубуз. Бирок эч кимге айта алчу эмеспиз. Себеби чоң энем эч кимге айтпагыла деп суранчу. Айылдагы кадыр бактуу үй бүлө болгон үчүн ошентсе керек. Атамдын чоң энемди сабаганы күчөй берди. Эшикти бекитип алып, бети башын көк алак кылып уруп салчу. Бирок чоң энем өлөр өлгөнчө бул тууралуу эч кимге айтпады. Биз да айта алган жокпуз. Чоң энем каза болгонунан көп жыл өттү. Биз азыр чоңойдук, ар кимибиз өзүбүз үй бүлө күттүк. Бирок азыр атабызга болгон жек көрүү сезими менен жашайбыз. Билбейм, мындайды кантип кечирүүгө болот. Кечире албай койдук. Сиздин таарыныч тууралуу сабактарыңызды угуп, сизге кайрылайын деп чечтим. Ошол таарыныч жан дүйнөмдү кыйнаган жаман сезимден кантип арылам? Кеңеш бериңизчи. Жакында мына ушундай өтө зээнди кейиткен өтө өкүнүчтүү окуя боюнча менин катталуучум кайрылды. Бул катталуучум кайрылганы абдан жакшы болду. Себеби биз мына ушундай жан дүйнө менен иштөө боюнча көп билимдер менен пайдаланып мындай иштейбиз да. Бул проблеманы чечип кеткенге болот. Бул эгерде ушул негативдүү эмоциялардын бүт баарын жан дүйнөңүзгө калтыра берсеңиз, анда ден соолугуңузга өтө зыян келе турган өнөкөт ооруларды алып келет, же болбосо жашооңуздагы өтө көп проблемаларды алып келет да. Мен сиздерге бүгүн кайрылайын дегеним, урматтуу менин катталуучуларым, ушул боюнча, ушул окуя боюнча, ушу атасына таарынычты кандай кетириш керек, же болбосо кечирсе болобу, же болбосо кечирбей эле коюш керекпи мына ушундай убакта деген суроо менен сиздерге кайрылгым келип жатат. Сиздердин оюңуздар дагы биз үчүн өтө маанилүү. Ошол боюнча комментарий калтырып койсоңуздар, сиздердин берген жоопторуңуздар менен, калтырган оюңуздар менен анан биздин дагы бул окуя боюнча иштеген иштерибиздин жыйынтыгын дагы баардыгын чогултуп, мына кайрадан ушул темага кайрылып, биздин эфирде сөзсүз сиздер менен бөлүшөбүз. Ошондуктан баардыгыңыздар өзүңүздөрдүн оюңуздарды, комментарийиңизди калтырып коюңуздар.